Окуучулар, урматтуу эжекелер, биринчиден ушундай иш-чарага келип активдүүлүк көрсөтүп бергениңиздер үчүн сиздерге баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса мына ушул агай, ушул иш-чара ушул окуучулардын сунушунун негизинде болгон. Ошол сунушту четке какпай, сиз дагы алтындай болгон убактыңызды келип бизге бөлүп берип, акыл насааттарыңыздар менен, сунуштарыңыздар менен бөлүшүп, бизге болгон жолду көрсөттүңүз. Сиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алла таалам сизге денсаулык берсин, ишиңизде ийгилик берсин. Буюрса, жана Нуржигит агай айткандай, ушул жакшы окуп, активдүү болуп, жакшы активдүү образды түзөсөңүздөр, мына жыл этегинде дагы ушундай иш-чараны уюштурабыз. Мына ушул Нуржигит агайды дагы ушул жерден дагы чакырып бергенге аракет кылабыз. Буюрса. Рахмат баарыңыздарга. Анан агай, сизге райондук мамлекеттик администрациянын атынан, акимияттын атынан ыраазычылык катыбыз бар. Койсом, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичке жаштардын интеллектуалдык жана руханий жактан өнүгүүсүнө кошкон салымы жана бүтүрүүчүлөрдүн туура кесип тандоосуна багыт берип, ар тармактан өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге ыраазычылык билдирүү менен татаал жана жооптуу ишиңизде чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ошондой эле дагы бир ыраазычылыгыбыз бар. Бул ушул иш-чарага бизге демөөрчүлүк кылган, ушул иш-чараларды жана буга чейинки күндүн жарымында өткөн марафон өттү. Ошол марафондо демөөрчү болгон биздин Медер мырзага, Медер мырза келип койсоңуз. Медер мырза, сизге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү иш-чаранын да шаңын ачылышына сиздин да салымы чоң. Албетте ишиңизде ийгилик болсун дайыма. Ошо